Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиямат туралы келгенде яти аля уммати заманин ал мухафазати фихи аля диних кал қабида алал джамура деген. Менің үмметіме ушундай бір заман келет. Бұл учурда динин толық қарманыш, куду чоқты қарманғандай болот. Динди толық қарманыш, чоқты қарманғандай болот. Динди қарманыш емес. Biz dinde qarmantazı ғой, нормально жүрүп тазы емес. Динди толық түрдө карманыш, чоқты кармангандай болот. Мына бүгүн ам көп адамдар чоқты кармап атат. Ушул Аллахтын динин бекем карар. Кандай? Мен өткөн адамга айтты кылып бербейми деди. Үйдө эң кичинеси да, эч ким тоготпойт ончу. Ушу динди түшүндү дагы айтат да. Мен азыр айт намаздан чыганда курбандык кылам дагы ошонун этинен кайрымдуулук кылышы мүмкүн десе, ошол адамды жеп атат алчы. Бул бир чекес. Динибизде мынол бар, мынол нерсе жок деп койсо, ошол дамланы кыркытат. Ушу начар дамла мындай депчи. Биз ушундай агаларыбыз кеткен, канча жыл илимге берген, айт күнү азыр мен сүйлөгөндөй кылып, ошо айткандай мен сүйлөй албайм азырчы. Анткен ушундай заман болду, кечке жазмайчы. Мындай туруп айткан, айыл жердеги жер, палан, пустан, силер Аллахтын майрамын бузганы келдиңер силер. Шаардан айылга. Көбүңүздөр айылга кетти да тааныштарчы. Неге кетти? Айт дегене кетти. Түшүнөсүңөрбү? Бирок айт намазын окуп алып турган айтты кылат. Бул күнү өлүктөрдү эстей турган күн эмес. Ким өлүктөрдү эстеп, буга пата болсо, Аллахтын майрамын бузуп аткан болот да. Ол агабыз, Аллах разы болсун, жеткиликтүү акыл айтып алган да. Силер атайы шаардан, бирөөң Бишкектен, бирөөң Оштон Аллахтын майрамын бузуш үчүн келдиңер ол жерге. Азыр барып угуп. Канчалаганда намазга кебестен казандын оозунда от жагып шорбо кайнатып отурат. Бул силер Аллахтын майрамын бузуп атасың. Бул күнү айт бүткөндөн кийин курбандык союп, анан курсанчылык менен элдерди чакырып, же болбосо мына пикникке чыгып, угулуп, бекер отуруп, ден соолук сурап, бүгүн телефондо отурса ham болот бүгүн. Куттуктап, кеңиричи. Ушундай күн эле силер барып, бата кылып, ыйлап, мына кабыр карасаңыздар, азыр биздин үйүбүз жак болуп калды. Саар менен тыйып салган аялдар ham чыгып, жайдын ичине кирип кетти. Бирок ошо акыйкатты көбүрөөк айта берсең проблема кылат да. Чото могу дамла бу чатагырак экен. Бу дамла вахабист экен, бу дамла салафи экен деп жаза берет да. Акыйкатты айткан адам ушундай отту кармангандай болор. Бирок бир нерсени билип коюш керек. Бүгүн отту кармабаган адам эртең тозоктун отуна эч качан чыдабайт. Кыйын болсо ham келиңиздер, бир адамдын колунан келбейт. Мисалы бир акыйкат сөз айтылса, биз мындай кылабыз. Аллах разы болсун, биздин жамаатыбыз шариатта тур болсо полный кармайт. Бирок азыр мына видеого түшкөн жакта же болсо биз мешитибизге конок болгондор билип коёбуз, неме болуп койсо эскертип болсун. Эгер бир шариатта бир нерсени айтсак, эгер сиз ошолорду бул пайгамбардан айтылган деп колдобосоңуздар, бул иш ишке ашпайт. Түшүнөсүңөрбү? Анда айткан адам сөзү, сүйлөгөн сөздүн оозу жаман боло берет да. Ошондуктан айтылып аткан ар бир маселенин ар биринде сиздердин көмөгүңүздөр керек болот. Бирок ант берсеңиздер, анда адам айтканда сына берет, мукайтан акыйкат айтылбай калат. Аманат бекер кетет да. Айтсак, бекер ушундай боло берет экен деп туруп этиятка турам деп калат. Ошондуктан биз айтып аткан нерсе, азыр Кудайга шүкүр коркпой айта беребиз. 40-тык, жылдык бул нерсе кылбагыла, айттыкты кылбагыла. Анткени бул президенттик деңгээлде айтылды. Эл башчыбыз кылбагыла деген экен, анан баардыгы кеңир. Буга чейин ушинтип айткан адамдар бир башкача аттарга болгон да. Канчалаган молдолор кесилип кеткен. Эмнеге бул жерде эсептеп атабыз? Эл өзүнүн пайгамбарынын хадисин айтып аткан адамды колдобосо, анда ушундай кор боло турган заман болот. Ошого биз сизден кылына турган иштер чында пайгамбарыбыздан эле айтылдыбы? Динибизде эле барбы? Шариатыбызда бар. Мына биздин мазхабыбызда болгон өкүмбү? Демек, унчукпай амалды кылышыбыз керек. Бирок онтип эле жазып, нетип, жамандап, эксперт кылынган бул кыяматта жооп бериле турган нерсе. Билесиздер, эки түрдүү адамдын үстүнөн тема кылган, гыйбат кылган оор күнөөлөрдөн. Биринчиси эл башчылар.
Эл башчы дегенде айыл өкмөттөн баштап мэр, чоң болсын, ушулардын үстүндө эксперт болуш керек. Ол мынтип иштеп атат, бул мынтип, анткени булар жөнүндө сүйлөнсө, элдер закондон, тартиптен чыгып кетет. Олар жеп атат, олар бузуп атат, биз кыла беребиз деп баштайт. Ким ката иш кылса, кыяматта өзү жооп берет. Аны эскертиштин жолу башкача. Мындай өзүнө секин барып айтыш керек, же жакын адамдарга айтыш керек, же бир татыктуу бир адамды ошол жерге сунушташ керек. А бирок эксперт болгон. Экинчиси алымдардын аркасынан сүйлөгөнгө болбойт. Ал ката болсо дагычы. Анткени ал сүйлөнгөн болбосо, адамдар ошолор ошентип атат, демек биз кылсак боло берет экен деген ой болот. Шариатта карман баш пайда болот. Мына ошондуктан биз сөзүбүз неге көп жетпей атат? Анткени сиздердин алдыңызда да колдоо болбой атат. Мына биздин карындаштарыбыз айтабызбы? Түнү кийип жата турган көйнөгүн көчөгө кийип чыгып алган, бирок биз айтып атабыз, шариаттын негизине жетпей атат. Неге дегенде эч ким колдобой атат. Айтып койду да депчи. Мен айтып аткан баягы сөз айттык го, бир эле маселе бар, жогоруда сүйлөгөн. Ачык кийинип алды деп атабыз. Буну бардыгы айтат туурабы? Неге өтпөй атат? Мына арабызда азыр намазга келгендерибиздин эле кыздарыбыз, карындаштарыбыз ачык жүрөт. Бирок колдоо албасаңыздар бекер нерсе да туурабы? Биз айтып кое беребиз, бирок амал кылынбаса бул жөн эле мына дуалга сүйлөгөндө эле болду. Кыяматка тиешелүү жагында айтат, синфан мин ахлин нар деген пайгамбарыбыз. Эки түрдүү адамдар бар, тозокко түшөт. Алардын бирөөсү касиятун ария. Кийими бар, бирок жалаңач. Кийинген, бирок жалаңач жүргөндөй. Түшүнүктүү кылып айтайлы. Кийим бар, атайын базардан алат, кымбат кийимди алат, бирок голый жүргөндөй. Жынтастарбы? Пашты кийинбегендей эле. Кийинбес адамдар не кылат? Бардык эркектер көзү чөөрөт го, ошондой кийинип алат. Мына ошолор тозокко түшө тургандар. Ал үч түрдө эсептелинет. Биринчиси, биздин өзүбүздүн кыздарыбызды, мусулман аялдарды эстеп коелу, кийген кийими киет, көп жерлери ачык калат. Ушулар тозокко түшүүчүлөр. Экинчиси кийинет, бирок толук жабат, толук жапканы менен жука кийингендиктен, прозрачный кийингендиктен ичи көрүнүп турат. Киет, бирок майкалары башкалары көрүнүп турат дагы, ага да кызыгы берет. Бул биз мусулман карындаштарыбызга жолук салынып атат дагы, ушинтип кийинип коет. Байкаңыздар. Үчүнчүсү кийинет, бирок кийингенде мүчөлөр билинип турат кийинбегендей. Үчөө тең тозокко кирет. Буну көп айтылмайт эми, майлем карындаштар жолук салынып аткан мунчукпай дегени менен, бирок бара-бара модель, жаңы дизайн деп атып эле биздин карындаштарыбыз да ушуга кирип кетти. Кийингенде ушундай болуш керек, көп бычылынбаган, кийгенде фигуралар билинбей турган, ошол аял, мейли адамдар мындай чокто кармагандай сын бериш мүмкүн да, мындай эле кийинбейсиң, бирок ошол адамдар бейишке кирет. Айтыңыздар, кызым, карындашым, аялым, апам, эжем, кеңиздер форманы башкача кийели депчи. Ошол эле маалда биздин башыбыздагы милдет да, намазга, ушул иштерге биз айтышыбыз керек. Эгерде бул иштерди биз айтпасак дегенде, мен айтпасам эмес, сиздер айтпасаңыздар, үйгө барып дегендейчи. Анда ким айтат? Пайгамбарыбыз тирилип келип туруп, минбарга чыгып айтпайт. Бул пайгамбар бизге мурас кылып калган, ушул өкүм биздерге жетти. Ошону аткарышыңыздар керек. Биз кыска убактыбыздын ичинде колдон келишинче жеткенге аракет кылдык. Эми бул жагы амал кылышы сиздерге. Эгерде амал кылбасаңыздар, кыяматта ушул айтылган сөздөрдүн бардыгы сиздерге каршы күөлүк болуп эсептелинет. Эгер амал кылынган болбосо, шариаттын өкүмүн карманган болсоңуздар, бүгүнкү сүйлөнгөн сөздөрдүн бардыгы сиздер үчүн сүйүнчү болот, жана сооп болот. Аллах Таала барыңыздардан ыраазы болсун.